Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Бүгүн эtsiz ушундай картошка жана гречкадан котлет жасайбыз. Биз эң алгач гречканы сууга бышырып алабыз. Картошканы дагы арчып, тазалап, ушундай кылып, аны дагы сууга бышырып алабыз. Андан кийин гречкага картошканы кошобуз. Бир жумуртканы кошуп алабыз. Андан кийин өзүңүздөр сүйгөн приправадан 1 чайный ложканы кошуп, татымына жараша туздан салып, жакшылап эзип аралаштырып алабыз. Картошка менен гречканы эзип аралаштырып алгандан кийин бир тарелкага унду салып, бардыгын даярдап алып, андан кийин бир кашыктан алып, ушундай кылып фигурага келтирип алабыз дагы. Эки жагын унга булагандан кийин кызып турган майда кызартып кууруп алабыз. Кызыган майда эки жагын жакшылап кактап бышырсаңыздар, аябай даамдуу котлеттер даяр болуп чыгат. Караңыздарчы, жыйынтыгында ушундай тоюмдуу, берекелүү, көп деле продукттан талап кылбаган кооз котлеттер даяр болуп чыкты. Үйдөгү барган азыктардан жоктон бар кылып, ушундай даамдуу котлеттерди даярдап алсаңыздар болот. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.